Ушу доор алмашып атат азыр. Бир доор бүтүп атат. Даңазалы доор дегендей бир доорлор болгон. Мына ошол Даңазалы доор деген кинону кыргызча которгон баарыбыз көргөнбүз. Ал доор бүттү го, ошо Осман империясынын бир доору бүттү. Ошол сыяктуу дагы ошол бир аял эркек деген, пендемин деген бир эскичиликтеги өзү доор бүтүп атат. Анан жаңы доор башталып атат. Эми ошону ааламдан берилет экен, эми ошо алтын доор деп. Адамзаттын бир нурга айланышы, алтын түскө айланышы, энергияга айланышы, алтыным деп коет го. Алтын деген бир жердик нерседе бир баалуу го. Анысы кандай да ошол алтындай адамдын бааланышы, алтындай жашоонун бааланышы, тандын алтындай бааланышы, мына ошол сыяктуу бир алтын доор деген бир доор келип атат. Могу жашоону бейиштеп калыш, адам өзүн тааныш, алтын деле бир темирдин жеткен чеги, эң кымбаты сыяктуу бул доор дагы ошол жеткен чеги болот, ошо алтын сыяктуу өсүп отуруп. Мисалы жанагы 999% деп мисалы алтындын составын көрсөткөндөй, андан ары эми 9тан ары бийик цифра жок да негизи. Мындай бирдик цифрадан караганда. Ошол сыяктуу бул адамзаттын да ошол бир алтындай өсүп жетилгени. Ошол себептен ушул ааламдан берилсе керек ошо алтын доор деп. Мына ошол алтын доорго өтүүдө адам деле бул өткөөл, ылгоо мезгил болуп атпайбы? Өткөөл деген ошол адамдын, пенденин периштеге айлануусу өтө татаал өткөөл менен өтөт. Ушул кул пенде деген түшүнүктөн мен жаратуучумун деген деңгээлге бул өткөөл. Мисалга бир терини алып барып деле бир кожага айлантыш үчүн ошо териге бир өткөөл келет да. Жүнүн алабы, бир сыйра тазалайбы, ийлейби, кож заводдонбу, үйдөнбү, анан бир өткөөлдөн өткөрүп туруп анан бир өлбөс кылып, жыртылбас кылып, жеңилдетип, ашык нерсесин алып салгандай, ошо адамдын да ушундай бир өткөөл мезгили. Ошон үчүн дүйнөдөгү болуп аткан кыргын, кырсык, кыйынчылык, оорчулук, оору сыркоо бүт эле ошол өткөөлгө өткөрүү мезгили. Мына ошондой мезгилде анан дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калды. Окумуштуулар, институттар, академия науктар, техника бөлүнгөн, каражат бөлүнгөн, офис бөлүнгөн, айлык бөлүнгөн, ошо изилдөөчү окумуштуулар жол таппай калды. Саясатчылар жол таппай калды. Медицина такалды. Ошо асмандан түштү деген диндер такалды.